Саламатсыздарбы? Сиздерге аз да болсо жардамын тийгизип келе жаткан Бизнес башта программасы эфирде. Бул ирет кайсы бизнестин сырларын үйрөнөм деп турган болсоңуз, биз бул жолу балык чарбачылыгы тууралуу айтып беребиз. Бул тармакка кызыктарсызбы? Анда экрандан алыстабаңыз. Балык чарбачылыгы көңүлгө төп келген бизнестердин бири. Акыркы жылдары Кыргызстанда бул тармак кайрадан жанданып, балык өстүрүү бизнеси акырындык менен кулачын жаюуда. Мындай ишмердүүлүктү оңой, аз каражат сарпталган жана бат ишке кирчүү бизнес деп элестетүүгө болбойт. Балык багуу кирешелүү болгону менен анын өзүнө жараша түйшүгү бар. Бул балык чарба бизнесин баштоодон алдын бир сыйра анализ жүргүзүш керек. Биздин шартыбызда кайсыл балыкты өндүрсө болот, кайсыл балык биздин климат шартыбызга туура келет, кайсыл балык биздин суубузда жашап кете алат, жеми бизге кайсыл жактан келет, жакыныраак жактан доступный болгон жемди да тандап алышыбыз керек. Көпчүлүк балык чарбачылыгын баштагандар ушул технологсуз же болбосо өздөрү бир сыйра билип, үйрөнбөй туруп баштап алышат. Ошонун айынан көпчүлүгү бул банкрот болуп кетишет. Анан жакшы алып кете албай калышат бул бизнестичи. Ошон үчүн алдын ала ошол технологдон үйрөнүп, жакшы успешный жүрүп аткан ошол балык чарбачылыкка барып, көрүп, алардан үйрөнүп келип баштаса дагы жакшы болот. Академияга барып окуштун кереги жок. Атайын университетте окуштун кереги жок. Просто ушул балык чарбачылыктын литературасын жакшыраак окуп, өздөштүрүп үйрөнгөн жакшы. Римдик жазуучулар балык багуу илгертен бери келе жаткандыгын жазып чыгышкан. Биздин заманга чейинки 27-29 жылдар аралыгында болгон. Тарыхый маалыматтарда айтылгандай, улуу Теодор Королёв күн сайын карп балыгын алып келүүнү буйрчу. Кийинчерээк 812 жылдары ар бириңер балык көлмөлөрүн кургула деген буйрук чыгарышкан. Бирок ал кезде монархтар балыкты көбүрөөк багышчу. 14-16 кылымдар аралыгында көлмөлөрдө балык өстүрүү кеңири тарай баштаган. Ал учурда колдонулган айрым эрежелер учурда да колдонулуп келүүдө. Көпчүлүк балыкты бакканга суу, анан кармаганга тор болсо эле болду. Башка түйшүгү деле жок деп ойлошу мүмкүн. Бирок ар бир иштин өзүнүн оорчулугу болгондой эле бул бизнес башында көбүрөөк эмгектенүүңүздү талап кылат. Балык багууда эң негизгиси жер аянтына жана сууга маани берүү керек. Бизде баягы сууларда ак суу деп коет, дарыядан келген суулар бар. Анан кийин жердин астынан чыккан суулар бар, булак суулар бар. Булак сууларга өстүрө турган болсо, ак сууга караганда, дарыянын сууга караганда аларда кышында жылуу болот дагы, жайында муздак болот. Анан баягы жеринде негизинен көлдө тоңбой турган катмары 1 метр болуш керек. 1 метр болуш керек, тоңбой турганы. Ошого эсептем, кээ жерде 20 сантиметр баягы муз болот, 15 сантиметр болот. Ошон үчүн баягы тоңбой турган эң чуңкур жери 1 метр болуш керек да. Көлдөр уклон болуш керек. Мына уклон болуш керек да. Бул жери чуңкур болуш керек дагы, бул жактар тайыз болуш керек. Себеби жердин тайызданан чуңкур болушу балыктардын суу ичип жемдешине ыңгайлуу болот. Көлмөгө ылайыктуу жер тандап жатканда, анын айланасында чөп чардын да өсүшүнө маани бериңиз. Беде, шалы, камыш сыяктуу өсүмдүктөр менен тамактанганда балыктар бар. Кыргызстандын шартында карп, акамур, толстолобик деген сорттогу балыктарды багуу жана көбөйтүү ыңгайлуу. Карп балыктары бизде зоопланктон деп коет, планктон деп коет. Буларга зоопланк деген баягы животный мир деп коет да, орусча айтканда. Фитопланктон растительный мир деп коет. Жанагы ак толстолоктор фитопланктон азыктанат. Анан эмелер болсо жанагы бел ямур болсо, жанагы суунун ичиндеги жесткий мягкий водный растительность питается деп коет. Шуну азыктанат да баягы. 50 килограмм чөп жесе 1 килограмм салмак берет амулдар. Эмелерге карптар үчүн буларга жем, допотный жем берилет. Булардын ар 1 гектар жерге салганда 3000ден кем эмес 10.000ге чейин салыш керек да 1 гектар аянтка. Баягы плотность көбөйгөн сайын балыктын саны көбөйгөн сайын буларга жем бериш керек. Удобрение бериш керек. Кормовой базаны анан органический удобрение берилет, өңдөр салыныш керек. Ошондо жана зоопланктондор өрчүйт да. 1 гектар аянтка
3 түрдүү балык өндүрсө болот да. Балык өстүрүүнүн сезону март айынан баштап октябрга чейин созулат. Ал үчүн эң оптималдуу температура 19-21 градус. Бул жылуулукта балыктын активдүүлүгү артып, жемди да көп жей баштайт. Ошондуктан жай мезгилинде 2 жолу жем берип, тезирээк өсүүсүнө аракет кылыш керек. Суунун температурасы 12 градустан төмөндөгөндөн тартып, балыктын активдүүлүгү азаят да жем жебей калат. Кышкысын алар өз майы менен азыктанышат, жаз келгенче кыймылдабай бир орунда тура беришет. Ар бир эле бизнесте бул коркунуч сөзсүз болот. Бул балык чарбачылык бизнесинде суунун булганып кетиши, баягы балыктар бул тез бузула турган продукт болуп эсептелинет да. Ошого алардын бузулуп кетүүсү биздин шартта азыркы биздин Кыргызстанда андай конкуренттер деле жок деп ойлойм азырынча. Бирок бара-бара конкуренттер да көбөйүшү мүмкүн. Азыр баштоого аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар бизде. Бизнес-план. Балык бизнесин колго алдыңыз. Алгач көлмө үчүн сизге жер керек болот. Мисалы 1 гектар жерде болжолдуу 15 000 сомго ижарага алсаңыз болот. Эми ага чабактарды саласыз. 1 гектар аянттагы көлмөгө 300 кг чабак жетиштүү. Килограммын 250 сомдон эсептегенде 75 000 сом болот. Балыктардын жемин сиз тегирмендер менен сүйлөшүп алсаңыз да болот. Алар базар наркынан бир аз арзаныраак берет. Сезонунда 1 гектар көлмөгө багылып жаткан балыктарга 65 000 сомдук жем керектирет. Анын 1 килограммы 50 тыйындан эсептелет. Балыктар да оорушат. Аларды көлмөгө салуудан мурда жерди бир сыйра дезинфекциялоо зарыл. Жалпы дарыларга 5 000 сом коротосуз. Демек, балык бизнесин нөлдөн баштоо үчүн болжолдуу 160 000 сом керектелет. Урматтуу көрүүчү, биздин программада келтирилген сандар бул болжолдуу. Эгер бизнестин ушул түрүн баштайын деп жатсаңыз, шартка карап сандар өзгөрүшү мүмкүн. Бул гектарлаган жерлер өзгөн балык чарбасына караштуу аймак. Ферма 1965 жылы түзүлүп, Кыргызстандагы негизги балык өндүргөн ишкана катары таанымал. Азыр мында ашкана балыктары, чабактар үчүн эне балыктарды төлдөтүүчү, кыштатуучу 64 көлмө бар. Бизди эч ким балыктын чабактары менен камсыздабайт. Быйыл жаздын алдында Караколдогу балык чарбасынан 80 000 дана венгрийский карп беришти. Личинкасын алып келип биз быйыл салдык. Биз азыр өстүрүп атабыз. Мына былтыры мисалы үчүн 200дөн ашык жеке фермерлерге балыктын чабагын саттык. Ошолор буягы Чаткалдан, алыскы райондордон. Лейлектен бери келип алып кетишти да. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай балыкчылар май айында көлмөгө салынган балыктын 3 түрүн кармап жатышат. Чоңдору базарга сатка чыга баштайт, ал эми кичинекейлерин болсо башка көлмөлөргө алып барып сууга салышат. Анткени чоң көлдү солутуп, түбүнө акиташ чачып тазалоо керек. Ал ылай жерди катырат жана бактерияларды өлтүрөт. Кышкысын болсо жем берүү токтотулганы менен көлдүн үстүнө тоңгон музду жарып туруу зарыл. Болбосо аба жетишпей балыктар өлүп калышы мүмкүн. Балык өстүрүүнү бир жолго салган соң кардар чакыруунун да камын көрүү керек. Эрнис Чынмурзаев 4 жылдан бери балык бизнеси менен алек. Ишкер алгач 15 сотук жерге 60 кг балык салып иш баштаган. Ал балыкты атайын базар дүкөндөргө алып барып сатпай, келген кардардын колуна кайырмагын карматат. Канча балык кармаса, ошого жараша акча төлөп кете беришет. Жемдеп караса чоңоет. Ана чөп камыштардан оруп таштайт. Ошо семья үй бүлөнү бакканга жетет да. Буякта запас болуп кылса, пайдасы чоң балыктанчы. Кирешеси бар. Балык бизнесинин сырын жакшы билгендер көлмөлөрдүн да санын көбөйтүшөт. Киреше таап, бул бизнес алардын ишеничине кирген. А бирок фермерлер мунун түйшүктүү жагында эске алышат. Кызыл жарага ошон чыгат балыкач. Ону биринчи койбой туруп балыкты көлдө обработка кылыш керек.
Ligi ahayek baka özünün därileri var. Oşularda обработка kılıp turup, ana sudu koyup, anan balık taşlaş gerek. Ondan başka balıkta uğurlar var. Ondan başka balezin yok. Şul qaraş gerek, bağış gerek, menet kılış gerek. Bir кичинекей кафешка ачып туруп балыктарды, свежий балыктарды бышырып берип элдерге ошол жерден ошондой кызмат көргөзсө болот. Ал мүмкүнчүлүктөр аябай чоң. Эгер ошончолук объемду жеткирип, уже балыктар жакшы көбөйүшүп, жакшы бизнес жүрүп кеткен болсо, ошол эле чет мамлекетке уже экспорт кылса дагы аябай чоң мүмкүнчүлүк болот. Бизнестин бул түрүн баштайм дегендер адегенде патент алыш керек. Патент ыктыярдуу жана милдеттүү болуп бөлүнөт. Суммасы ишкердиктин түрүнө карап 350 сомдон 35 000 сомго чейин жетет. Патентти кантип ачат? Кеңири маалыматты графика түрүндө түшүндүрүп беребиз. Алгач жашаган аймагыңыздагы салык кызматына барасыз. Ал жерден бирдиктүү терезе тейлөө борборун табышыңыз керек. Аларга тиешелүү документтерди тапшырасыз. Ыктыярдуу патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү көйлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Милдеттүү патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү көйлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Лицензиянын көчүрмөсү зарыл болгон учурда. Эгер ушул документтерди алсаңыз, мыйзам чегинде иш жүргүзгөн толук кандуу жеке ишкер болосуз. Бизнес ачууда биринчи максат сапат болсо, түшүм, киреше өзү эле келет. Бул берүүнү көргөн соң сиз да максат коюңуз. Бизнес баштаңыз. Көрүшкөнчө.